Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 17 глава. Ийгиликтүү адамдын аң сезими. Жер сага өз түшүмүн берет. Бирок сен өзүңө керек нерсени өзүң таба алсаң, ал түшүмдүн кереги тийбейт. Калил Гибран. Финансы жактан көз карандысыз болгусу келген ар бир адам өзүндө ийгиликтүү адамдын аң сезимин өнүктүрүүсү керек. Байкасаңыз, мен өнүктүрүш деп айттым. Анткени мындай аң сезим өзүнөн өзү пайда болбойт. Эч ким аны менен туулбайт жана эч кимге мындай аң сезим жөн эле берилбейт. Бул баардык жерде ийгиликти жана мүмкүнчүлүктөрдү көрүүгө жана күтүүгө жол ачкан, ачыктыкка багытталган акылдын абалы. Ийгиликтүү аң сезимдин тетириси көпчүлүгүбүзгө белгилүү болгон жолу болбогондун аң сезими. Бул аң сезимдин ээси кемчиликтерди жана чектөөлөрдү гана күтүп, аларды жолдогу көрсөтмө белгилер сыяктуу баардык нерседен көрөт. Бул белгилер кедейликке жана кыйын күндөргө гана алып келген сыяктуу. Мындай ойлонуу менен эч ким жана эч качан финансылык ийгиликке жетише албайт. Бул мүмкүн эмес. Сиз бир эле учурда эки жол менен баса албайсыз. Байлыкка анан кедейликке карай бул эки жол карама-каршы багыттар менен кетет. Эки жол тең так бөлүнгөн. Бул жерде чоң деле сыр жок. Сиз кайсы жолду тандабаңыз, ал акыры келип сиздин тагдырыңызды аныктайт. Ошентип сиздин аң сезимиңиз кайсы тартипке кирет, кайсы типке кирет. Эгер жолу жоктун аң сезимине ээ болсоңуз, сиздин эмне кыларыңыз белгилүү. Сиз муну баарынан кутулуп, өзүңүздө ийгиликтүү адамдын аң сезимин өнүктүрүшүңүз керек. Төмөндө өзүңүздө ийгиликтүү адамдын аң сезимин калыптандыруу үчүн жасай турган 5 кадам сүрөттөлгөн. Биринчи кадам: өзүңүздө ийгиликке болгон ишеничти өнүктүрүңүз. Ийгиликке ишеним өзү негизги 4 ынанымды камтыйт. Биринчи ынаным: бул дүйнө байлыкка толтура. Ийгиликтүү адамдын аң сезими ааламда бардык нерсе кеңири жана баарына жетет. Бир гана нерсе анын белектерин кабыл алыш керек деп эсептейт. Жаратылышка бир көз чаптырып көрүңүзчү. Ал белектерге кандай гана айкөл, кең пейил, беришен, атүгүл ысырап да кылып жиберет. Асмандагы жылдыздарды эсептеп көрүңүз. Колуңуздан келбейт. Эч ким эч качан бул нерсени жасай алган эмес. Алар 100 миллиардтап саналат. Талаада өскөн гүлдөргө караңызчы. Көз кыйры жетпеген талааларга чейин жайнашат. Кайда гана көз чаптырбаңыз, баардык жерде кенендикти байкайсыз. Ушуга окшош эле соода ишинде да баардык жерде мүмкүнчүлүктөр бар. Аны көрүү үчүн болгону көңүлдү бир жерге топтош керек. А эгерде кайсы бир жерде мүмкүнчүлүктөрдүн жетишпестигин, тартыштыгы болсо, бул бир гана сиздин башыңызда. Жолу жоктун аң сезими: мен бара ала турган жер көп деле эмес. Менде молчулук болсо, кимдир бирөөдө жокчулук болуп калышы мүмкүн. Же эгер мен жумушум боюнча көтөрүлсөм, башкалар көтөрө албай калышат. Жолу жоктун аң сезими: ар бир адам бир максатка жетүү үчүн калгандары менен күрөшөт жана айланада баары кымбат деп ишенишет. Жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Сизди ушул ойлордун кайсы бири бийлейби? Эгер мындай болсо, анда бул сиздин акылыңызды жолу жоктун аң сезими башкарып жаткандыгынын айкын белгиси. Экинчи наным: жашоо кубаныч жана канааттануу алып келет. Жолу жоктун аң сезими жашоо кыйын, көйгөйлөргө толтура деп ишенет. Анын оюнда бир нерсеге жетүү үчүн кара жанды карч уруп иштеш керек. Жашоодо жакшы нерселерге жетүү оңой эмес. Кыйынчылыктарга чыдасаң, анан жетесиң. Ал үчүн тыртышып иштеш керек деп эсептеген көп эле адамдарды кездештиргенсиз. Мындай ишеним менен башкача болушу да мүмкүн эмес. Эсиңиздердеби? Мурдараак ишеним жөнүндө мен эмнелерди айтканмын? Сиз кандай гана ишенимди тандабаңыз, сиздин акылыңыз аны колдоо үчүн жетиштүү негиздерди дайыма табат. Көпчүлүк адамдар жашоо кыйын, катаал деп ишенишет. Алар үчүн жашоо чынында эле ошондой болот. Жолу жоктун аң сезими дайыма проблеманы, кыйынчылыктарды, көңүл калууну издейт жана күтөт. Алар көп күттүрбөй эле табылат. Ийгиликтүү адамдын аң сезими жашоого кызыктуу окуя катары мамиле кылат. Ал демилгени күтөт, кубанычты жана ыңгайлуулукту издейт жана аларды дайыма табат. А эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр же кыйынчылыктар кездешип калса, аларга чакырык катары мамиле кылгандыктан жыйынтыгында дайыма жаңы мүмкүнчүлүктөр жана чечимдер табылат. Ийгиликтүү адамдын аң сезими жашоону баалайт
жана ар бир жаңы чакырык андан да көбүрөөк сыйлыкты, жаңы окуяларды жана ырахатты алып келерин билет. Жашоо толо, бай жана беришен, жаңы таасирлер жана ийгилик ар бир булуң бурчта сизди күтүп турат. 3-чү наным. Мен жашоомдун ар бир бөлүгү чектелбеген сандагы мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жолу жоктун аң сезими тегеректе эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Азыр болуп жаткан нерсе бул боло тургандардын эң жакшысы деп ишенет. Бул аң сезим сизди эмне менен алектенгениңизге карабастан баардык жакшы идеялар башка бирөөлөргө таандык болуп бүткөн же азыр кайсы бир жаңы нерсени жаратууга ылайыксыз убакыт деп ишендиргенге аракет кылат. Жолу жоктун аң сезими үчүн кырдаал дайыма үмүтсүз. Бир нерсе жасаганга аракет кылып да кереги жок. Ийгиликтүү адамдын аң сезими сиздин жашооңуздун баардык бөлүгү зор, өтө көп мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигине бекем ишенет. 1 эмес, 2 эмес, 3, 5, 20 да эмес, чексиз сандагы мүмкүнчүлүктөр. Алар кайда деп сурайсыз сиз. Баардык жерде. Көзүңүздү ачыңыз. Ийгиликтүү адамдын аң сезими үчүн ачылыңыз. Тез эле сиз аларды көрө баштайсыз. Сиздерге бир баянды айтып берүүгө уруксат этиңиз. Бир нече жыл мурда Пасха учурунда мен эрте туруп, өзүмө абдан жакын болгон бир аял үчүн 10 кичинекей белектерди катып койдум. Ал ойгонгондо мен ага арнап бир канча белек бекитип койгонумду айттым. Ал дароо эле ордунан туруп издей баштады. Жарым сааттан кийин белектердин 3-өөнү тапты. Ал болгону ушул болуш керек деген ой менен өзүн абдан бактылуу сезип отуруп калды. Белектер 3төн көп дедим мен. Бул аны кайра ордунан тургузуп дагы көбүрөөк кызыгуу менен издете баштады. Дагы 2-өөнү тапкандан кийин бул ирет баарын таап бүттүм деп ойлоп, андан ары издебей калды. Түштөнүүдөн кийин мен кеп арасында эле айтмакчы, мен 10 белек бекиткенмин деп койдум. 10 деп таң калган аял кайрадан издөөгө түшүп, мурда караган жерлерди эле кайра бир топ көңүл коюп карай баштады. Акыры ошентип ал 10 белектин баарын тапты. Бирок эгерде мен 10 белек экендигин айтпаганымда, ал 3-өөнү тапкандан кийин эле баарын тапканына толук ишенип токтоп калмак. Ушул сыяктуу эле айланада эсептелүү гана мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлосоңуз, бир нечесин гана табышыңыз мүмкүн. Анда да эгер тапсаңыз, эгер мүмкүнчүлүктөр жок болсо, аларды издеп эмне кереги бар? Ал эми жашооңуздун ар бир бөлүгү чеги жок мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигине ишенсеңиз, сиз аларды активдүү издей баштайсыз. Бул жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Ден соолукту бекемдөө үчүн чектелбеген мүмкүнчүлүктөр, жаңы мамилени куруу үчүн чектелбеген мүмкүнчүлүктөр, алдыга жылуу үчүн чектелбеген мүмкүнчүлүктөр, үй бүлө менен дагы көбүрөөк жакындашуу үчүн чектелбеген мүмкүнчүлүктөр, окуялуу, кызыктуу жашоону куруу үчүн чектелбеген мүмкүнчүлүктөр, көп акча табуу үчүн чектелбеген мүмкүнчүлүктөр. Келиңиздер, акча кантип табылышына кайрылып көрөлү. Мага жеке ишкердик системасы абдан жагат. Чыгармачылыкты, ойлоп табуучулукту барктаган системаны абдан жакшы көрөм. Ар бир адам эгерде туура идеялар жана ишке болгон туура мамиле менен куралданган болсо, чоң акчаларды таба алат. Соода бул кызыктуу кубулуш, дайыма өсүп турат жана өзгөрүп турат. Ал колдонууну гана күтүп турган мүмкүнчүлүктөргө жык толгон. Ар күнү соода операцияларында $10 миллиард айланып турат. Акча ар кандай багытта дайыма кыймылда болуп турат. Ал эми эмне үчүн бул системага салым кошуп, бул нерсеге катышууга болбосун? Түндүк Америкада ар жылы 700 миңден ашуун фирмалар ачылып турат. Булардын ар бири жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Алардын ар бирине катчылар, эсепчилер, юристтер, жарнамалык агенттер, жумушчу штат, техникалык жактан тейлөө кызматы, офис эмеректери зарыл болот. Мүмкүнчүлүктөр. Кайда караба мүмкүнчүлүктөр. 1940 жылы АКШда 10 миң миллионер болгон. 1980 жылга карата АКШнын калкы 2 эсе өстү. Ал эми миллионерлердин саны 500 миңге чейин жетти. 1997 жылга бул сан 2 миллиондон ашты. Инфляцияны эске алганда дагы бул таасирдүү жогорулоо. Мүмкүнчүлүктөр. Кайда караба мүмкүнчүлүктөр. Замандын өнүгүү тарыхында эч качан бизди курчаган дүйнө бүгүнкү күндөгүдөй тездик менен өзгөргөн эмес. Бардык нерсе дайыма өзгөрүп турат. Революциялык жаңы нерсе да жарым жылдан кийин эле эскирип калат. Дүйнөнүн өтө тездик менен өзгөрүп жаткандыгы да ар бир саатта улам жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп жаткандыгын далилдейт. Ар күнү кечээ болбогон жүздөгөн жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралат.
мүмкүнчүлүктөр. Кайда караба мүмкүнчүлүктөр. Microsoft'un негиздөөчүлөрүнүн бири миллиардер Bill Gates дүйнөдөгү эң бай адам болгон. Азыр жашоо үчүн эң сонун мезгил деп ойлойм. Мурун мүмкүн болбогон нерселерди жасоо үчүн мынчалык көп мүмкүнчүлүктөр эч качан болгон эмес. Жаңы компанияларды жана коммерциялык ишканаларды негиздөө үчүн азыр эң ылайыктуу убакыт деп айтат. Сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз кайда? Ойлонуп отурбастан кыймылдап, аларды табыңыз. Алар сиздин эле тегерегиңизде. 4-чү наным. Менин ийгилигим менин өзүмдөн гана көз каранды. Жолу жоктун аң сезими көп акчалуу болгон жаман. Негизги муктаждыктарга канча керек болсо, дал ошончо акча болуш керек деп ишенет. Мындай адамдарда эгер акча мындан бир аз эле көбүрөөк болсо, демек башка бирөөлөрдүн акчасын алып коюп аткандай ишеним бар. Жолу жоктордун аң сезими бай адамдар дайыма өзүмчүл, сараң, өз жакындарына кам көрүшпөйт, артыкчылыктарды туура эмес дегенге бекем ишенет. Ийгиликтүү адамдын аң сезими эгерде акчаңыз көп болсо, бул жакшы. Сиздин ийгилигиңиз сиздин өзүңүздөн гана көз каранды экендигине шеги жок. Ал буга ишенет. Анткени канча көп акча тапсаңыз, башка адамдарга жардам бергенге ошончолук мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк. Өзгөчө акча маселесинде ушул гана мааниге ээ. Филантроп кайрымдуулук үчүн 10 миң долларды кантип берет, эгерде анын алгач иштеп таппаса? Акчаны айланабыздагы адамдардын пайдасы үчүн иштетүүнүн жолдору толуп жатат. Өзүңүздүн ишиңиздин ийгилигинен рахат алыңыз. Башкаларга да ушул нерсеге жетүүгө жардам бериңиз. Сиз ийгиликке жетишкенде акчаны кайрымдуулук максатында жумшай аласыз. Досторуңузга, жакындарыңызга, муктаж адамдарга жардам катары берип, өтө чоң финансылык энергия жаратып, өзүңүз каалаган жакка багыттай аласыз. Ийгиликке жетүү, көп акча табуу жана колуңуздан келишинче башкаларга жардам берүү адам катары сиздин милдетиңиз. Ийгиликтүү адамдын ой жүгүртүүсүнүн калыптандыруу өзүңүздүн көмүскө сезимдерге 4 ынанымды жат кылып алуудан турат. Булар сизге ийгиликке болгон ишеничти жаратууда жардам берет. 1. Бул дүйнө байлыкка толтура. 2. Жашоо кубаныч жана канааттанууну алып келет. 3. Менин жашоомдун ар бир бөлүгү чексиз мүмкүнчүлүктөргө ээ. 4. Менин ийгилигим менин өзүмдөн гана көз каранды. 2 кадам. Кененчиликти учурдан издеңиз жана табыңыз. Сиз азыркы учурда эле молчулук, кененчилик менен курчалгансыз. Сиз жасай турган бир гана нерсе көзүңүздү ачып издеңиз. Сиз өзүңүздү ийгиликтүү сезмейинче сизге акча өзү келет деп күтпөңүз. Өзүңүздү дал ушул азыркы мезгилде ийгиликтүү сезиңиз. Досторуңуз көппү? Сизде ден соолук же идея, же кийим-кечек, же убакыт ашыгы мененби? Жашооңуздун молчулукту сезе турган тармагын табыңыз. Мен кантип өзүмдү ийгиликке программалап бай адамга айландым. Мен өзүмдү алгачкы жолу кантип ийгиликке программалай баштаганымды айтып берейин. Мен токойдо, жарыгы, суусу жок кичинекей алачыкта жашачумун. Менин акчам жок болчу, бирок ийгиликтин принциптерин түшүнгөндүктөн өзүмдү өзүм программалай баштадым. Отун кесип жатып, дайыма айланамдагы молчулук үчүн ыраазычылык сезип жаттым. Отундарды тактап, жыйнап жатып, менин ысынуу үчүн 1 жыйым, 2, 3, 10 эмес, абдан көп өлчөмдөгү жыйылган отунум бар деп айта бердим. Мен эртең менен түшкү, кечки тамак учурунда да ааламды мага тартуулаган молчулугу үчүн даңазалап жаттым. Эгерде менин алдымда бир табак жүзүм турса, мен ар бир мөмөнү эсептеп, менин бир нече эмес, абдан эле көп жүзүмүм бар экендигин сезип жаттым. Токойду аралап жүрүп баардык жерден өсүп өнүүнү көрдүм. Миңдеген гүлдөргө оролгон талаалар, дарактар, канааттануулар жана жапайы табият бардыгы мол, кенен. Жаратылыш сөз жок берешен эле. Менин акчам жок болгондугуна карабастан, мен молчулукка, кененчиликке көңүлүмдү топтодум. Эгерде мен өз аң сезимимди ушундай күйгө келтирсем, бул молчулук болоорун билгем. Өзүмдүн алгачкы лекцияларымды окуп жатып, мен 3-класстагы мейманканада жашачумун. Акчам абдан эле аз болчу. Бул мени уялдырчу. Ошондуктан мейманканага кирип же чыгып баратканымды эч ким көрбөсө экен деп аракет кылчумун. Көбүнчө кечиндеси мен 1-класстагы мейманкананын вестибюлуна кире беришине. Бул жердин энергиясы жана
атмосферасын өзүмө сиңирүү үчүн кирип турчумун. Көп өтпөй эле мен 1-класстагы мейманканага токтолууга жетиштүү акча таап, дүйнөгө анын берешендиги үчүн ыраазы болуп жаттым. Бир жолу мейманкананын коридорунан басып баратып, жыйнап жаткан бир бөлмөнү көрүп калдым. Бир да керебет турбаган өтө чоң мейман күтүүчү бөлмөнү көрүп, айран таң калдым. Жыйнап жаткан аялды араң көндүрүп, бул жакка кирип, анда 2 бөлмө, мейман күтүүчү жана уктоочу бар экендигин көрүп таң калдым. Бул менин апартменттер менен болгон биринчи таанышуум эле. Ушул күндөн баштап мен өзүмдүн апартментте жашап жатканымды элестете баштадым. Акыры бир күнү аны алдым. Ал убакта менин акчам мындай шарт үчүн аз болчу, бирок мен бир түн болсо да байлыктын курчоосунда болууну кааладым. Мен өзүмдү бай адам катары элестетип, өзүмдүн апартментимде ары бери басып жүрдүм. Мен укмуш сонун диванга отуруп, бутумду столдун үстүнө койдум. Бул түш эмес болчу. Мен өзүм ушул апартментти алдым. Бир суткага болсо да. Мен бул ааламдын айкөлдүгү үчүн ыраазы болдум. Бара-бара мен мындай апартменттерди тез-тез ала баштадым. Алгач азыраак акча таптым, кийинчерээк көбүрөөк, акыры дайрадай агып келе баштады. Улуу адамдардын финансылык насаатчысы Наполеон Хилл бир жолу мындай деди: "Сизге көп акча келгенде бул капыстан болот. Ал абдан көп келгендиктен сиз булар мурда каякта катылып жатты эле деп таң кала баштайсыз." Менде дал ушундай болгон. Чынында эле финансылык ийгиликке жетишкенимди түшүнгөн күнүм алиге чейин эсимде. Бир жолу мен ой жүгүртүүнүн күчү курсумду окута баштаганымдын 5 жылдык урматына кече уюштуруп калдым. Мен дүйнөлүк турне менен Сиднейде болуп, Шератон мейманканасынын президенттик апартментине токтолгонмун. Бул өтө кенен апартмент болчу. Мейман күтүүчү бөлмөсү эле вестибюлдай бар эле. Полдон шыпка чейин абдан чоң айнек тубал болгондуктан Сидней менин бутумдун алдында турду. Опералык театр, гавань, шаардын жылтыраган оттору — бул чынында эле укмуш керемет көрүнүш эле. Конокторумдун көңүлүн ачып жатып, мен кокустан ойлонуп кеттим. Кандай гана тагдырдын ооматтуулугу. Мен коноктордон кечирим сурап, уктоочу бөлмөгө өттүм. Анан океан көрүнүп турган жерге балконума чыктым. Жарыгы, суусу жок алачыкта жашагандан бери болгону 5 эле жыл өттү. Мына эми бүгүн мен өзүмдүн конокторумду дүйнөдөгү эң мыкты мейманкананын биринде, президенттик апартментте сыйлап отурам. Мен бул жерге 1 ай жашадым. Акча эми менин максатым болбой калды. Оюмда өткөнгө бир көз чаптырып, кантип алгачкы жолу өзүмдүн ийгиликке программалай баштаганымды эстедим. Анан ушул нерсенин берген жыйынтыгына карап турдум. Мен бул ааламды мага ачылган ийгилик сырлары үчүн алкыштап жаттым. Мен бул сырларды адамдар менен сөзсүз бөлүшөм деп өзүм сөз бергенден кийин кайра конокторго кошулдум. Өзүңүздү ийгиликке дал ушундай учурдан эле программалап баштаңыз. Мен муну абдан кедей болуп туруп эле баштагам. Сиз өзүңүз ийгиликке багыттап баштай албаган учур жок. 3-чү кадам. Ишениңиз, баардык жерде ийгилик бар. Кайда барбаңыз, ийгиликтин көргөндү үйрөнүңүз. Сиздин көз карашыңыз эмнеге гана токтолбосун, баардыгы ийгиликке жана өсүүгө толгон. Шаардын борборуна чыгып, айланадагы чоң офистик мекемелерге көз чаптырыңыз. Бул мекемени түзгөн архитектор бул иши үчүн ири суммада акча тапканына ишене бериңиз. Бул үйдү курган куруучу да бир аз байып алды. Бул мекемелердин ээлери бай жана ийгиликтүү адамдар экенинде шек жок. Анын ичинде кенен офистерди ижарага алып отургандар да жетишээрлик алга жылып аткандыр. Ушундай бир гана мекеме ушунча көп ийгиликке ээ. Эми ушунун шаардагы баардык мекемелердин санына көбөйтүп көрүңүз. Бул башталышы гана. Ийгиликтүү адамдын аң сезими ишенет. Ийгилик биздин айланабызда баардык жерде бар. Аны көрүү үчүн көздү гана ачуу керек. Эч качан бирөөнүн ийгилигине ичи тардык кылбаңыз. Аны таанып, ал үчүн сүйүнүңүз. Бул ийгилик боло тургандыгынын далили. Андан кийин сиздин да колуңуздан келе тургандыгын эсиңизге салыңыз. Ийгиликтин мүмкүн болгон жердин баарынан издеңиз. Жолу жоктун аң сезими гана ийгиликке каршы чыгат. Ага жеткен адамдарды басынтканга аракет кылат. Бул сыяктуу ойлордон алар уу болгондой өзүңүздү коргоңуз. Чындыгында эле ошондой алар сиздин аң сезимиңизди, ийгиликке болгон оюңузду уулаган уу. Ийгилик сиздики же башка бирөөнүкү экендигине карабастан, аны көргөн сайын сүйүнүңүз. Көзүңүздү чоң ачыңыз. Ийгилик бардык жерде. Ал сизди курчап тургандыгын байкаңыз.
Эгер сиз өзүңүздү ийгиликтин күйүүсүнө келтире алсаңыз эле, ал сизге да тиешелүү болот. 4-чү кадам. Өзүңүздү өнүктүрүү боюнча китептерди окуңуз жана кассеталарды угуңуз. Ийгиликке жетүү максатын көздөгөн топтун же организациясынын мүчөсү болуңуз. Сиз жасаган ар бир нерсе сиздин бир бөлүгүңүз болуп калат. Сиз окуп жаткан бул китеп, эгерде сиз аларды аркаласаңыз, жашооңузга өтө зор таасирин тийгизе турган көптөгөн принциптерди камтыган. Эгерде менин ой жүгүртүүнүн күчү курсума катышуу мүмкүнчүлүгүңүз болсо, катышууга кеңеш берем. Бирок маалыматты ар тараптан алганга аракет кылыңыз. Өзүн өзү өнүктүрүү боюнча китептерди, адабияттарды, топторду, сизге ийгиликке жетүүгө дем бере турган бардык нерсени колдонуңуз. 5-чи кадам. Өзүңүздү дайыма реалдуу түрдө да, элесиңизде да ийгиликтүү адамдар менен байланыштырыңыз. Эгер сиз кинорежиссер болгуңуз келсе, өзүңүздү башка кинорежиссерлор менен бирге байланыштырыңыз. Эгер сиз сүрөтчү болгуңуз келсе, анда башка сүрөтчүлөрдү табыңыз. Эгер сиз ийгиликке жеткиңиз келсе, ийгиликтүү адамдардын тобун табыңыз. Сиз мындай чөйрөдө болгонуңузда, ийгиликтин энергиясы дайыма сизге сиңе берет. Ийгиликтүү адамдар ийгиликтүү идеяларды көтөрүшөт, ийгиликтүү чечимдерди чыгарышат, ийгиликтүү пландарды түзүшөт, ийгиликтүү келишимдерди бекитишет. Жөн гана алардын чөйрөсүндө болуу менен сиз өзүңүзгө бул энергияны сиңирсеңиз болот. Ийгиликке жетүү сиздин милдетиңиз. Максатыңызга жетүү менен сиз жеке өзүңүздү гана бактылуу кылбастан, башкаларга да өзүңүздүн ийгилиги үчүн күрөшүүдө жардам бере турганыңызды терең түшүнгөнүңүз жакшы. Ийгилик эч качан башкаларды кемитпейт, тескерисинче аларга жардам берип, ийгилик алып келет. Экономика канчалык ийгиликтүү өнүксө, ар бир адам үчүн ошончолук көп мүмкүнчүлүктөр жаралат. Канча көп акчаңыз болсо, каражат жана кызмат үчүн ошончолук көп акча коротосуз. Бул өз кезегинде башка адамдарда кошумча пайда жана акча болушуна алып келет да, алар андан ары каражат жана кызмат үчүн жумшат, ошентип улана берет. Ийгиликтүү адамдар башкаларга жардам бергенде, бул баары үчүн үлгү, ошондо алардын ийгилиги ар бирибизге сиңет. Ийгиликке жетүү бул сиздин милдетиңиз. Өзүңүздүн алдыңызда, балдарыңыздын алдында, досторуңуздун деги эле сиз менен катышы бар ар бир адам алдында бул баарына пайда алып келет. Сиздин ийгилигиңиз көпчүлүккө жардам берет. Сиздин жеңилүүңүз эч кимге жардам бербейт. Өзүңүздү ийгиликтен азыраак бир нерсеге күтүүгө келтиргенден мурда айтылган нерсени ойлонуп көрүңүз. Түшүнүңүз, сиздин ийгилигиңиз бул жөн эле амбициялар эмес, бул сиздин өзгөчөлүгүңүз. Анчалык өзүмчүл болбоңуз, ийгиликти багындырыңыз. Дүйнө сизге муктаж. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 18 глава. Биздин өз ара мамилелер. Мен жасап жаткан нерселер өтө чоң мааниге ээ болуп жаткандай аракет кылам. Вильям Джеймс. Жеке мамилелер биз дем алып жаткан аба сыяктуу эле өтө маанилүү. Биз досторго, сүйүктүүлөргө, өнөктөштөргө кубанычты, кайгыны, коркууну, ийгиликти бөлүшө турган адамдарга муктажбыз. Бул өз ара мамилелешүүлөр бизди тереңдеп байытып, таасир этип турат. Биз баарыбыз достукка, сүйүүгө, бирөөгө тиешелүү болгон сезимге муктажбыз. Ошентсе да, көбүнчө бири-бирибизге кол суна албагандыктан же аны каалабагандыктан мамилени бир топ маңыздуу кыла албай калабыз. Адамдардын өз ара мамилелешүүсүндө болгон мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө үчүн биз күчтүү каалоого жана жаңы аракеттерге муктажбыз. Муну каалоо менен биз бири-бирибиз үчүн колдоонун булагы боло алабыз. А бул болсо бизге күчтүүрөөк болууга жардам берет. Биз кырдаалды канчалык деңгээлде көрктөп, ишенимдүү, ийгиликтүү аял боло ала тургандыгыбызды түшүнүүгө болот. Ал болгон кризисти күчтүү, көз карандысыз инсан болуу үчүн трамплин катары пайдаланган. Биз бир аз эле ачык айрым болгондо, адамдар да бизге ошого жараша жооп кайтарып, бизди кандай болсок ошондой кабыл алгандыгын көрүп турабыз. Жаралуу сезимдин ордуна мурда бизде болбогон эркиндик, сергектик жана ойгонуу сезими пайда болот.
Бул нерсе болгондо баардык мамилелер бир топ маңыздуу жан дүйнөнү байыта турган болуп калат. Дагы эмнени кааласа болот? Ар бир адам бул жылдыз. Ар бир адам кайталангыс, уникалдуу жана урматтоону талап кылат. Ар бир адам бул жылдыз. Сиздин күйөөңүз, сиздин аялыңыз, сиздин ата-энеңиз да кайталангыс, уникалдуу жана кызыктуу. Досторуңуздун ар бири сиздин жетекчиңиз, ресторандагы официант, такси айдоочусу, кошунанын баласы, алар баары кайталангыс, уникалдуу жана урматтоого татыктуу. Ар бир адам ал ким экендигине жана кандай орунду ээлегенине карабастан өзгөчө экендигин түшүнүү биздин адамдарга болгон мамилебизди өзгөртөт. Муну түшүнүү аркылуу биз аларга чын көңүлүбүздөн өздөрү татыктуу болгон урматтоо менен мамиле жасайбыз. Адамдар өзүнүн өзгөчө экендигин билбеши да мүмкүн, же жүрүм-туруму менен байкатпашы да мүмкүн. Бирок ошондой экенин биз билебиз да, андыктан ошого жараша мамиле кылабыз. Ар бир адам өзүн өзү көргөнгө караганда да көбүрөөк нерсени көрүүгө үйрөнүңүз. Ар бир адамдын ичинде улуулуктун уругу катылган. Кемчиликтерин, көйгөйлөрүн аркасынан алардын күчүн, жан дүйнөсүн, ички сулуулугун жана таланттарын байкоо менен сиз адамдарга шанс тартуулайсыз. Адамга жылдыз катары мамиле кылуу такыр башкача кылып өзгөртүү күчүнө ээ экендигин мен биринчи жолу бир нече жыл мурда Сан-Францискодо лекция окуп жатып байкадым. Мен өзүмдүн коллегам жана анын үй бүлөсү менен өлкөнү кыдырып жүргөм. Бала карай турган аялды табуу биз үчүн кыйын болду. Акыры бир аялды жалдаганга туура келди. Өмүрүмдө мындай мерез адамга жакшылыгы жок аялды аз эле көргөм. Ал дайыма эле бир нерсеге наразы болуп наалый берчү. Ал келери менен жанында тургубуз келбей, эртерээк кетип калганга аракет кылчубуз. Мен бул аялга карата мамилем абдан начар экендигин байкадым да, бир аз мамилемди өзгөртүүгө аракет кыла баштадым. Сыртынан караганда мындай болгону менен ички дүйнөсүндө боорукер, шайыр адам экенин түшүндүм. Мен көңүлүмдү топтоп, ал жөнүндө жарык нур катары ойлонуп, жүзүмө жылмаюу пайда болмоюнча бул аялды дал ушундай элестете бердим. Кийинки жолу ал үйгө келгенде мен кетүүгө шашпастан аны чекиге алып барып, билесизби, сиз бул үйгө ар кирген сайын мага жарык нур киргендей болот деп айттым. Ал айласы кетип мени тиктеп туруп калды. Биз сизди, сиздин бала караганыңызды абдан баалайбыз. Сизде адамыбыз бар экендигине абдан кубанычтабыз деп уланттым. Ал катуу эле туруп калды. Кичине үйгө келгенибизде мен аны кайрадан мактай баштадым. Кийинки күнү ал үйгө келгенде карагылачы биздин жарык нурубуз келди деп саламдаштым. Жан дүйнөсүнүн тереңинде жакшы, мыкты адам экендигин түшүнүп, мен эми чындап эле ушинтип ойлонуп калдым. Ал мага жылмайып карады. Мен биринчи жолу анын жылмайганын көрдүм. Калган баары эшикке чыгып кеткенде аял мага, билесизби, эч качан эч ким мага сизге окшоп жакшы сөздөрдү айткан эмес. Эч качан, бүтүндөй жашоомдо бир да жолу деп. Мен таң калуудан селейип калдым. Эч ким эч качан жагымдуу сөз айтпагандыгын элестете албай турдум. Мен анын балалыгы жөнүндө, өмүрүндө канча кыйынчылыктарды башынан кечиргендигин, жашоосу канчалык кыйын экендигин ойлондум. Мен ага болгон мамилемди, оюмду өзгөрткөнүмө абдан кубандым. Мурда жасаган мамилем үчүн уялып да турдум. Мен ал аялга жакшы, позитивдүү, колдоочу энергия менен азык берүүнү уланта бердим. Жыйынтык таң каларлык болду. Ал наалганды токтотуп, жаркылдаган аял болуп калды. Эң таң калыштуусу, анын бетиндеги бырыштар акырындап азайып, 20 жылга жаш көрүнүп калды. Муну баары байкашты. Ал чынында эле жарык нурга айланды. Бул окуя менин адамдарга жасаган мамилемди бир отоло өзгөрттү. Сиз адамдар урмат сыйга татыктуу экендигин мойнуңузга алганда, алар ошого жараша өздөрүн алып жүрө башташат. Эгер сиз адамдардын жакшы жагын көрсөңүз, аларга шанс бериңиз. Мүмкүн алар өздөрүн улуу, уникалдуу деп эсептебейттир. Балким алар өздөрүн эч нерсеге жараксыз сезишет. Алардын күзгүсү болуңуз. Алардан мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, жааткандыгыңызды көрсөтүңүз. Муну өзүңүздүн сөздөрүңүз, жүрүм-турумуңуз, ойлоруңуз, сезимдериңиз аркылуу көрсөтүңүз. Ар бир адамдын жашоосу абдан маанилүү. Ар бир адам өзүнүн кандайдыр бир салымын кошо алат. Ар бир адамга өзгөчө уникалдуу адамдай мамиле жасаңыз, сиздин колдооңуз кимдир бирөөнүн жашоосунда чоң бурулуш болушу мүмкүн. Ошондуктан адамдын сырткы көрүнүшү сизди сокур кылып, жашынган улуулугун көрбөй калууга жол бербеңиз. Ар бир адамдын жакшы жагы бар экендигине ишенип,
аларды издеңиз. Эгер сиз адамдарга дал ушундай мамиле жасай баштасаңыз, сиздин алар менен болгон мамилеңиз алда канча маңыздуу болуп, атүгүл кокустан эле болгон сүйлөшүү деле сиздин да, башка адамдын да жан дүйнөсүн байытат. Биз өтө күчтүү жардам берүү, сүйүү, бири-бирибиз менен бөлүшүү жөндөмдүүлүгүнө ээбиз. Бул үчүн бир гана нерсе, ушундай кылууну каалоо. Бири-бириңизге камкордук менен мамиле кылыңыз. Анткени биз баарыбыз адамбыз. Биз адам баласы, абдан сезимтал жанбыз. Эгер күмөнүңүз болсо, өзүңүзгө карап көрүңүз. Сизде капа кылуу, көңүлүңүздү оорутуу кандай гана оңой. Адам өзүнүн көңүлү ооруганда, бирөөлөрдүн да көңүлүн оорута баштайт. Мен муну өзүмдү байкап отуруп түшүндүм. Эгер өзүм жан дүйнөмдүн тереңинде азап тартып турган болсом, бирөөлөргө да катаал мамиле жасап, көңүлүн оорутар элем. Эгер сизге бирөө жагымсыз нерсе жасай турган болсо, ушул нерсени эстеңиз. Өзүңүздөн сураңыз. Бул адам эмнеликтен көңүлү оорушу мүмкүн? Жанага сүйүү жана боорукердик менен мамиле кылыңыз. Анын ичиндеги капалыгы ага кубаныч тартуулабай атат. Адамдар өзүндө кандай коркунучтуу, кабатырланууну, ооруну, көңүл калууну, кыйынчылыктарды катып жүргөндүгүн биз билбейбиз. Эски бир макалда айтылгандай, адамды анын бут кийими менен бир чакырым басмайынча сындаба. Мени ойлонуунун күчү курсумдун угуп жүргөн бир аял кошо иштегени такыр жакпагандыктан иштен кетүүгө камданат. Менин угуучум ал аялды такыр жакшы кабыл алчу эмес. Атүгүл алар бири-бири менен сүйлөшчү да эмес. Ушинтип 1 жылдай убакыт өтөт. Акыры ал кырдаалды өзгөртүүнү чечет. Коллегасы кайсы бир көңүл оорусунан улам ушундай таш боор экендигин түшүнгөн окуучум ага таарынбай ал жөнүндө боорукердик менен ойлоно баштайт. Ар жолу коллегасы карасанатай мамиле кылганда окуучум ал жөнүндө сүйүү менен ойлоно баштады. Эми ал коллегасынын карасанатайлыгына көңүл бурбай, ага таарынбай, анын жан дүйнөсүндө кандайдыр бир таарыныч бар экендигин түшүнүп, ал өзгөчө, уникалдуу, сый-урматка татыктуу адам экендигин эсинен чыгарбай турду. Ар күнү кечинде ал бирге иштеген аялды боорукер, жайдары элестете баштады. Жан дүйнөсүнүн тереңинде ал кудум эле ушундай экенин билип турду. Ал өзүнүн коллегасы менен жакшы эле дос катары элестетип жатты. Акырында окуучум ал аялга келип, сүйлөшпөй жүргөндүгү үчүн кечирим сурап, алар дос болушун каалагандыгын айтты. Аял абдан таң калып, эч нерсе жооп бербеди. Бирок акырындап маанайы өзгөрө баштады. Эми алар жакшы достор. Ал эми иштеги иш чөйрөсү жагымдуу жана кубанычтуу болуп калды. Мындай дайыма эле болот. Жакындарына жана коллегаларына болгон оюн жана мамилесин өзгөртүү менен эле алар менен болгон мамилесин оңдоп, бекемдеп алган адамдардын бул сыяктуу тагдырын канча жолу уктум, эсеп да жетпейт. Сиз адамдарга мамилеңизди өзгөрткөндө, алар сизге башкача мамиле кыла башташат. Адамзаты бири-бирине ар тараптан абдан сезгич, ошондуктан биз өзүбүздү адамдар жөнүндө калыптанган ойду тез кабыл алабыз. Эгерде сиздин жакын адамыңыз, досуңуз, өнөктөшүңүз, бирге иштегениңиз же ата-энеңиз менен болгон мамилеңиз өзүңүз каалагандай болбой жатса, бул адам жөнүндө көмүскө сезимдерде кандай ойлор пайда болоорун көңүл бөлүп байкап көрүңүз. Балким сиз ал адамдын өзүңүзгө жакпаган сапаттарына жармашып алып эле аларды күчөтүп жаткандырсыз. Мамиле кылууда да баардык башка нерселердегидей эле биз эмнеге ишенсек, эмне жөнүндө ойлонсок, эмнени күтсөк, ошону алабыз. Эгерде сиз ойлоруңуз менен эксперимент жүргүзүүгө даяр болсоңуз, баардык мамилелерде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Көрүнүп турган образдар сиздин адамга болгон мамилеңизди өзгөрткөнгө жана силердин мамиле түзүүңөрдүн кожоюну болгонго шарт түзөт. Мамиле түзүүнүн кожоюну болуңуз. Карасанатайлыкка жооп жасабаңыз. Өзүңүзгө өзүңүз татыктуу болгон мамилени тартыңыз. Өзүңүзгө кантип кынтыксыз жарды, түгөйдү тартса болот. Биринчи кадам. Сизге ылайыктуу болгон адамды элестетиңиз. Ал адамдан кандай сапаттарды издейсиз? Дене түзүлүшү жактан кандай болушу керек? Өзүңүздү ушундай адам менен бирге элестетиңиз. Экөөңүздөр сейилдеп жүргөнүңүздү, күлүп, кубанып жатканыңызды, сүйүүнүн жана жароокердиктин сезимдерин бирге баштан кечирип жатканыңыздарды көз алдыңыздан өткөрүңүз. Кыялыңызда өзүңүздүн түгөйүңүздү жаратыңыз. Баарын майда чүйдөсүнө чейин детальдаштырып,
жүзүнө чейин элестетүүгө аракет кылбай эле коюңуз. Бул ишти тагдырдын колуна коюңуз. Ал сиздин жашооңузду сиз элестеткен сапаттар менен жабдып берсин. Экинчи кадам. Сиз бул адамга эмне бере ала тургандыгыңызга көңүл топтоңуз. Сиз көп нерсени сунуштай аласыз. Өзүңүз жөнүндө жакшы ойлонуп, сиз бере ала турган жана бул адам менен бөлүшө ала турган баардык нерсени элестетиңиз. Үчүнчү кадам. Өзүңүздүн көрүнбөгөн жардамчыңыз, көмүскө сезимден жардамга ээ болуңуз. Көмүскө сезимден бул адамга кантип жолугушууңузду элестетүүгө жардам беришин сураңыз. Ички туюм деген бөлүмдү окуп, көмүскө сезим айтып жаткан жоромолдорго жана идеяларга карап ээрчиңиз. Төртүнчү кадам. Бул жөнүндө ой жүгүртүп көрүңүз. Дүйнөдө сиз менен болууну өтө каалаган, сиз берген нерсени тең бөлүшкүсү келген миңдеген адамдар бар. Сиздин элесиңиздеги образдар, каалооңуз жана ички туюмуңуз сиздин кынтыксыз түгөйүңүз менен жолугушууңузду ишке ашыра турган күчтөрдү кыймылга келтирет. Эсиңизде болсун, бул адам да сизге окшогон бирөөнү издеп жүрөт. Иш чөйрөсүндө байланыштарды кантип тартса болот? Биринчи кадам. Өзүңүз иштешиңиз келген адамды көз алдыңызга келтириңиз. Ал кандай байланыштарга, талантка, маалыматка же билимге ээ болуш керек? Эгер сизге япон тилинде шыр сүйлөгөн бермет ташын туткуч керек болсо, аны элестетиңиз. Эгерде журналист болууга аракеттенип жатсаңыз, сиз жасай алган же сизге кызыктуу болгон тармакка байланыштуу тапшырмасы бар редакторду элестетиңиз. Бул адам менен жакшы мамиле түзүүдөн, дайыма өз ара түшүнүшчүлүктөн жана өз ара урмат-сыйдан рахат алып жатканыңызды көз алдыңызга келтириңиз. Экинчи кадам. Сиз бул адамга эмне сунуштай аласыз? Кандай шык жөндөмгө, материалга жана тажрыйбага ээсиз? Ушуларга көңүл топтоңуз. Сиз гана аларга муктаж эмессиз. Алар да сизге жана сиз сунуштай турган нерсеге муктаж. Үчүнчү кадам. Өзүңүздүн көрүнбөгөн жардамчыңыз, көмүскө сезимден жардамга ээ болуңуз. Көмүскө сезимден бул адамга кантип жолугушууңузду элестетүүгө жардам беришин сураңыз. Ички туюм деген бөлүмдү окуп, көмүскө сезим айтып жаткан жоромолдорго жана идеяларга карап ээрчиңиз. Төртүнчү кадам. Бул жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Дүйнөдө ишке байланыштуу миңдеген мүмкүнчүлүктөр жана адамдар бар. Алар сиз сунуштаган нерсени кубануу менен кабыл алышат. Сиздин элесиңиздеги образдар, каалоолоруңуз жана ички туюмуңуз мындай адамдар менен жолугушууңузду ишке ашыра турган күчтөрдү кыймылга келтирет. Сиз көбүрөөк кардарларды жана сатып алууларды тарткыңыз келеби? Көрсөтүлгөн көнүгүүлөрдү сизге кандай кардарлар керек? Аларга эмне сунуштай аласыз? Мына ушуларга көңүл топтоп жасап көрүңүз. Мындай учурлардагы жакшы бекемдөө, мен өзүмө кынтыксыз кардарларды жана кырдаалдарды тартам. Башкаларга күч жана ишеним бериңиз. Сиз көп күч аракет жумшабай туруп эле башкаларга күч жана ишеним бере аласыз. Мындан сиздер экөөңүздөр тең күчтүүрөөк болуп каласыздар. Адамдарга күч жана ишеним берүү бул башкалардын жашоосуна таасир этүүнүн өзгөчө жана жеке жолу. Бир жолу мен Нью-Йорктогу Джон Кеннеди атындагы аэропортто отурганымда биздин рейстин жылдырылгандыгын айтып, мындан аркы көрсөтмөлөрдү алуу үчүн учуучуларды номер 7 түркүккө барышыбызды сунушташты. Мен номер 7 түркүккө келгенимде, анда адамдар көп эле чогулуп калыптыр. Кезегимди күтүп туруп, адамдардын дээрлик баары эле өзүнүн кыжырдануусун, ызасын билет кассасында иштеген аялга чыгарып жатышкандыктарын байкадым. Болбой калган жолугушуулар үчүн адамдар ачуулары келип, бушайман болушуп, эми эмне кылабыз деп сурап жатышты. Аэропорттун кызматкери абдан чарчаңкы, кыйналып турду. Ал кырдаалды түшүндүргөнгө аракет кылып жатты, бирок ар бир ачуусу келген жүргүнчү менен сүйлөшкөн сайын мөрүсү ылдыйлагандан ылдыйлап бараткансыды. Мен кезегим келгенде мен ага күч жана ишеним берип коюуну чечтим. Сиздин жасаган жумушуңузду мен абдан баалайм, дедим мен чын көңүлүмдөн. Кырдаал чынында эле кыйын экендигин, сиздер болгон күч аракетиңиздерди жумшап жатканыңыздарды мен түшүнүп турам. Мен сиздин адамдарга кандай чыдамдуу жана сылык мамиле кылганыңызды байкадым. Билем, биздин рейстин жылдырганда сиздердин эч кандай күнөөңүздөр жок. Жок дегенде бирөө туура түшүнгөн үчүн ал бир аз да болсо жеңилдеп алды. Мен андан арулантым.
Мен сиздин өтө чоң жумуш жасап жатканыңызды айтып, ыраазычылык билдиргим келет. Сиз өзүңүз менен сыймыктанышыңыз керек. Рахмат. Бул мага ушул учурда өтө керектүү нерсе болчу, деди ал. Ал аялдан көрсөтмөлөрдү алгандан кийин мен андан ары кеттим. Арыраак баргандан кийин аркама кылчайып, баягы аялдын кийинки жүргүнчү менен кандай сүйлөшүп жатканына назар салдым. Ал кайрадан төптүз, ишенимдүү туруп, ишин улантып жатты. Мен ага муктаж болгон бир аз күч-кубат бердим. Мен үчүн ыраазычылыгымды билдирип коюу жеңил эле болду. Ошол эле учурда ал үчүн канчалык көп мааниге ээ эле. Бир-эки ооз сөз менен сиз адамдарга күч-кубат бере аласызбы? Албетте бере аласыз. Сиз эгерде өзүңүз кааласаңыз, ар бир адамга жардам бере аласыз. Сиз официантка, таксинин айдоочусуна, почтальонго, өзүңүздүн балдарыңызга жана досторуңузга позитивдүү энергия берүү менен дем берип кое аласыз. Сиздер бирге тартуулаган мыкты тейлөөңүздөрдү биз абдан баалайбыз. Сиз биздин түштөнүүбүздү чыныгы рахаттанууга айландырдыңыз. Сиз мыкты официантсыз. Сиз менин сүйүктүү кассиримсиз. Сиз мени тейлегенде мен дайыма рахат алам. Күнүңүз кандай өттү? Сизге абдан чоң рахмат. Сиздин униформаңыз өзүңүзгө абдан сонун жарашат экен. Чын көңүлдөн берилүү менен маекти улантып кетүүгө болгон чын каалооңуз менен айтылган күнүңүз ийгиликтүү өтүшүн каалайм деген сөз да ар бир адамга күч жана ишеним тартуулайт. Сиз адамга эч нерсе айтпай туруп да оюңуз аркылуу эле жардам бере аласыз. Мен бир досум көчөдө өтүп бара жаткан адамдарга ак көңүл ойлорун унчукпай эле ой аркылуу жиберүү менен сейилдегенди абдан жакшы көрөт. Мен тааныган ийгиликтүү бизнесмен анын жашоосунда кезиккен ар бир адамга ой менен дайыма бакыт жана ийгилик каалап турат. Сүйүү жана боорукердик, ак көңүлдүүлүк жөнүндөгү ойлор адамдын эркин кылат. Жакшы сөздөр жана колдоо аларга шыктен берет. Адамдын артыкчылыгын, өзгөчөлүгүн таануу аны күчтүүрөөк кылат. Эгерде сиз адамдарга алар өзгөчө, жагымдуу жана сизге керек экендигине ишенүүгө мажбур кылсаңыз, бул билдирүү аларды колдоп, ишеним берет. Ушул кичине эле аракет адамга бир нече күн, а балким өмүр бою эсинен кетпей турган терең таасир берет. Өзүңүзгө кантип күч жана ишеним берсе болот? Эң негизги маанилүү мамиле бул өзүбүз менен болгон мамиле экендигин биз кээде унутуп калабыз. Өзүңүзгө жакшы мамиле кылыңыз. Өтө эле катаал боло бербеңиз. Эсиңизде болсун, башкалар сыяктуу эле сиз да өзгөчө, кайталангыс, сый-урматка татыктуу адамсыз. Бизге дайым жакыныңды ушундай жакшы көр, жакыныңды өзүңдөй жакшы көр деп айтышат. Мында басым дайыма жакыныңды жакшы көр дегенге коюлат. Эгер сиз жакыныңызды өзүңүздөй жакшы көрүшүңүз керек болсо, демек биринчи өзүңүздү жакшы көрүүнү үйрөнүшүңүз керек экен да. Биз өзүбүздү канчалык жакшы көрсөк, ошончолук башка адамга да сүйүү бере алабыз. Күчтүү, сүйө ала турган, дени сак болушуңуз үчүн өзүңүзгө күч жана ишеним бериңиз. Ар дайым өзүңүздүн уникалдуу экендигиңизди билип жүрүңүз. Өзүңүздү ийгиликтүү, сүйө ала турган, ачык жана эркин элестетиңиз. Өз имиджиңиздин үстүнөн иштеп, аны күчтүү жана ишенимдүү кылыңыз. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жагышыңыз керек. Сиз өзүңүздү өзүңүз сүйүшүңүз керек. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жакшы дос болушуңуз керек. Мамилени үзбөй сактап жүрүү зарыл. Сиз досторуңузга аларды жакшы көрөрүңүздү акыркы жолу качан айттыңыз эле? Кимдир бирөөгө анын достугу, сүйүүсү, колдоосу үчүн ыраазычылык билдирдиңиз эле? Башкаларды жогору баалап, аны көргөзүү аркылуу өз ара мамилелериңизди дагы тереңдетиңиз. Мен чындыгында достугубузду баалайм жана ардактайм деген сөз ылайыктуу сезимдер менен айтылса, өтө чоң мааниге ээ. Жер жүзүндө достук жана адамдардын ортосундагы мамиледен ашкан чоң байлык жок. Жолуктурган ар бир адам үчүн жакшы дос болуңуз. Башка адамдарга керек болгон жерде болуңуз. Адамдарды назарыңызга алыңыз. Адамдарды жакшы көрүңүз. Алар сизге сүйүү менен жооп бербесе да сүйүңүз. Башка бирөө биринчи кадам жасашын күтпөңүз. Бардыгы үчүн ачык болуңуз. Жалгыздыктан башка эмне жоготмок элеңиз. Мамилени өзгөртүү демек өзүңдү өзгөртүү. Биз адамдар баарыбыз бир үй бүлөнүн мүчөсүбүз. Мындай болгон соң, эгер өсүп өнүккүбүз келсе, баарыбыз бири-бирибизге көбүрөөк сүйүү жана камкордук тартуулашыбыз керек. Мамилени өзгөртүүгө кеткен жол бул өзгөрүүлөрдүн жана өсүүнүн жолу.
Ал жолдо тобокелчилик, катачылык сиз үчүн жаңы нерселер болот. Бул жол майдадан башталат. Адамдарга мамилени өзгөртүүдөн, бирөөгө жардамга кол сунуудан, бейтааныш менен төгүлүп сырдашкан мүнөттөн. Бирок бул көп өтпөй зор канааттанууну алып келген чоң нерсеге айланат. Сиз кубанычка, салтанатка толгон жашоого ээ болуп, ал жашоодо өзүңүздү мурда болуп көрбөгөндөй ачык жана эркин сезесиз. 19 глава. Тырышып машыгыңыз, ошондо жыйынтык күткөнүңүздөн алда канча артык болушу мүмкүн. Баары жеңишке жетишкиси келет, а бирок баары эле эмгектенгенди сүйөбү? Марк Шпиц. Бул окуя 1972 жылы Мюнхенде болгон. Көп деле таанымал эмес сууда сүзүүчү суу толмосунун кырында туруп баштоого белги бергенин күтүп жатты. Бул анын өмүрүндөгү алгачкы олимпиадалык оюн болчу. Ал финалга чыкты. Белги бээрлери менен ал сууга сүңгүп кирип, алынын баарынча сүзө баштады. Бир нече мүнөттөн кийин сүзүүчү дүйнөлүк рекорд жаратып, алтын медалды утуп алды. Кийинки күнү ал дагы бир сүзүүгө катышып, дагы алтын медаль утуп алды. Эң таң калыштуусу, дагы бир жолу рекордтук убакытта келди. Ал Мюнхенде 7 түрдүү сүзүүдө катышып, 7 алтын медальга ээ болуп, укмуштуусу 7 дүйнөлүк рекорд жаратты. Бул олимпиадалык оюндардын тарыхындагы эң чоң сенсациялардын бири болуп калды. Бүтүн дүйнөдө бир заматта Марк Шпицтин атын тааныды. Бирок бул триумфтун аркасында Мюнхендеги олимпиадалык оюндарга даярдык көрүп, саат аркасынан саат, күн аркасынан күн, жыл аркасынан жыл суу толмосунда, тренажердук залда Марктын жан аябай узак сааттар бою машыгуусу катылган эле. Анын жеңиши жөн эле жолу болгондук же калпыстык болгон эмес. Бул анын спортко арнаган бүт өмүрүнүн жана эмгегинин жыйынтыгы болчу. Маркта эмне каалагандыгын, ага жетүү үчүн эмне кылыш керек экендигин так билген жан аябагандык жана чемпиондук жүрөгү болгон. Анын сөздөрү көрүнүктүү адам болгусу келгендердин өзгөчө көңүл буруусуна татыктуу. Бардык адамдар жеңишке жетишкиси келет, дейт ал. Бирок баары эле эмгектенгенди сүйөбү? Бактыга жараша ой жүгүртүүнүн күчүн натыйжалуу иштетүү үчүн олимпиадалык чемпиондун эмгеги талап кылынбайт. Андай болгондо аз гана адам аны колдоно алмак. Бирок сиз бул ишке канча убакыт талап кылынса, ошончо убакытта арнаганга даяр болушуңуз керек. Ойдун күчү сыйкырдуу жол менен өзүнөн өзү эле келе бербейт. Бул китеп сиз үчүн ой жүгүртүүнүн күчүн колдонуудагы жана аны өнүктүрүүдөгү биринчи гана кадам болушу керек. Эч ким бул системаны, анын канчалык керек экендигин, бул боюнча жок дегенде бир ай машыкмайын акырына чейин түшүнбөйт. А реалдуу натыйжалар 2-3 айдан кийин гана пайда болот. Биринчи байкаларлык өзгөрүүлөр бир нече күндөн же жумадан кийин эле билинет. Бирок муну узак практиканын жыйынтыгында пайда болгон натыйжалар менен алмаштырбоо керек. Токтобой өсүп туруу үчүн үзгүлтүксүз практика өтө зарыл. Ушул нерсени эсиңизде сактап калышыңызды каалар элем. Бир эле күн алектенбей койсоңуз, кийин ага жетишүү үчүн 3 же 4 күн убактыңызды кетиресиз. Канткенде да башталыш убактарда 1 күн жарым саат алектенип коюп, андан кийин бир нече күн жөн жүргөнгө караганда, бул ишке ар күнү 5 мүнөттөн убакыт бөлгөнүбүз бир топ натыйжалуу. Корутунду. Эч бир адам эмгек акы туурасында ойлонбой туруп иштебейт. Олимпиадалык атлет узакка тырышып машыгат. Себеби анын максаты алтын медальга жетүү жана өзүнүн эң мыкты жана татыктуу экендигинен канаат алуу. Жумушчу ар күнү жумушуна барат. Анткени ар айдын аягында анын маянасы күтүп турат. Ишкер өзүнүн ишине баардык күчүн жана кубатын берет. Анткени эмгегинин үзүрүн жыйнап алат. Уста өз үйүнүн пайдабалын оңдоп жатып, канча убактысын өткөрөт. Себеби акыры бул эмгеги ага жылуулук жана ыңгайлуулук берерин билет. Ушул аракеттердин баарынын аркасында эмгектин үзүрү менен келе турган сыйлык жөнүндөгү ой турат. Эгер биз эмгегибиз үчүн эч кандай акы албасак, анда иштеп кереги да, себеби да жок. Аз эле адам рахат алуу үчүн гана иштешет. 21-кылым бизден жаңы жөндөмдүүлүктөрдү талап кылып жатат. Ички туюм, элестетүү,
чыгармачылык бул ийгиликке жетүү үчүн керек болгон нерселердин чекеси гана. Сиз жаңы өтө кызыктуу эпохада жашап жатасыз. Бул китеп сизге керектүү сапаттарга ээ болуунун ыкмаларын камтып, ошонусу менен өзүңүздө болгон потенциалды мүмкүн болушунча ачууга үйрөтөт. Бирок бул үчүн китепти окуп эле коюу жетишсиздик кылат. Сиз өзүңүздүн үстүңүздөн тынымсыз иштешиңиз керек. Аң сезимиңизди башкаруу үчүн кетирген эмгегиңиз эмнени берет? Элестете аласызбы? Сиздин аң сезимиңиз бул позитивдүү ойлонууга же кызыктуу идеяга окшогон нерсе, же бул иштеши мүмкүн, иштебеши деле мүмкүн деп ойлонуу менен сиз эч кандай ой жүгүртүүңүздү өркүндөтүү үчүн керек болгон аракетти кылбайсыз. Биз эмнени кыла алабыз жана кандай боло ала тургандыгыбызды жөнүндө так элестетүү гана жаңы чындыкты жаратууда тынымсыз иштөөгө күч берет. Сизди мүмкүнчүлүктөргө толгон эң сонун жашоо күтүп турат. Сиз элестете алган нерсенин баары сиздин колуңузда турат. Баары даярдалып бүткөн. Сизди гана күтүп турат. Ал эми сиз даярсызбы? Бул китептеги бардык принциптерди жакшылап үйрөнүп окуп чыгыңыз. Дайыма машыгыңыз. Көп өтпөй, натыйжалар күткөнүңүздөн алда канча артык болот.